Акыркы убакта Бишкекте батирдин ижара акысы өтө эле кымбаттап кетти деген наразычылыктар көп айтыла баштады. Маал менен социалдык тармактар аркылуу бийликке ар кандай кайрылуулар жасалууда. Бул боюнча маселе шаршемби күнү парламентте дагы көтөрүлдү. Учурда бир бөлмөлүү батирдин ижарасы 30-40 миң, 2 бөлмөлүү 60 миң сомго чейин жетип жатканы айтылды. Бул маселени мамлекеттик органдар деле чече албаса керек. Анткени үй ээси канчага ижарага берет өзү билет. Ал эми салыгын төлөп жатабы? Бул жагы чоң суроо. Эми алдыдагы 2-3 жылда мындай көйгөйлөр кескин азайса керек. Мамлекет ар бир жарандын турак жай маселесин чечүүгө билектирөө киришкен. Экинчи жума катары менен жүздөгөн үй бүлө өргөлүү болуп жатышат. 2 жылдан бери курулуп жаткан турак жайлар четинен бүткөрүлүп, ээлерине ачкычтары тапшырылды. Эми алар буга чейин тапкан ташыганын ижара акысына берип келсе, азыр ал акчаны ипотекага төлөп өз үйүнө оротот. Жаңы үй алып көчүп кирип жаткандардын арасында жаш үй бүлөлөрдөн тышкары көп жылдан бери батирлеп келген улгайып калган ата-апалар да бар. Алардын биринин мисалында ушул кезге чейин квартираны ижарага алганга канча акча кетиргенин эсептеп көрөлү. Үй бүлө 25 жылдан бери батирди арендага алып келген. Ага мурда 10 миң сомдун тегерегинде төлөп келсе, акыркы жылдары 20 миң сомдон кем квартира табуу кыйын болуп калган. Орточо 15 миң сомдон деп алалы. 25 жылды 12 айга көбөйтсөк, 300 айга 15 миң сомдон төлөгөндө 4,5 миллион сом чыкты. 25 жыл мурда азыркыдай мүмкүнчүлүк болгондо бул үй бүлө ижарага кеткен акчага эч ак квартира алуу болмок экен. Мурас комплексинде квартиранын 1 чарчы метри 66 миң сомдун айланасында болсо, 3 бөлмөлүү батирди алган киши 84 чарчы метр үчүн 5 миллион 544 миң сом төлөйт. Бул сумманы ал 25 жыл ичинде төгүп бүтүшү керек. Ошондо 300 айга бөлгөндө 18 миң 480 сомдон тиет. Бул азыркы батир акысынан 2 эсеге арзан түшүүдө. Эң башкысы 25 жылдан кийин үй анын менчиги болуп калат. Учурда мамлекет менин үйүм программасынын алкагында 4 категория боюнча ипотекага үй берүүдө. Алар жеңилдетилген социалдык, арзан жана үлүштүк курулуш деп бөлүнөт. Жеңилдетилген ипотека мамлекеттен маян алгандарга, социалдык ипотека аялуу катмарларга каралган. 2 багыттагы ипотека 4% менен 25 жылга берилет. Жеке чөйрөдө иштегендер 8% менен 25 жылга арзан ипотека ала алат. 3 багытта тең баштапкы төлөм жок. Ал эми үлүштүк курулушта 50% баштапкы төлөм талап кылынат. Ал 8% менен 15 жылга берилет. Мындай мүмкүнчүлүктү бир гана бишкектиктер эмес, өлкөнүн бардык аймагында жашагандар пайдалана алат. Муну мамлекеттик турак жай менен камсыз кылуу саясатындагы чоң бурулуш деп атасак болот. Теманы Рахат Жаныбеков улантат. Борсо эмгектенип келатат 25 жылдык мен өзүнүн очерети келип Мамлекет башчысынын колунан ачкыч алган 5 балалуу эне Алтынай Акмолдоевага Борбор каладагы Маликов 91 дарегинде жайгашкан Мурас турак жай комплексинин 3 бөлмөлүү батир берилген. Ал үйлүү болсом деген тилеги аткарылганына дагы деле ишене албай турат. Учурда Бишкектин четиндеги конуштардын биринде ижарага алган жер тамда турушат. Ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген баласы болгондуктан биринчи кезектеги социалдык категориядагы жарандардын тизмесине киргизилген. Эжеке очеретиңиз келди, эртең 9га келип кетесизби деп. Анан ошол уйку жок 3 күндөн бери. Мына эми бүгүн квартира алып болуп отурабыз. Президентибизге рахмат, ыраазычылык. Ушундай карапайым элдерге үй берип, мүмкүнчүлүгү чектелген үй бүлөлөргө, көп балалуу үй бүлөлөргө, энелерге ушундай мүмкүнчүлүк берип, квартираларды берип атат. Батир алып сүйүнгөндөрдүн катарында Бишкек жылук электр борборунда болгон жарылуудан жабыркаган Аманбек Кошоев да бар. Жубайы экөө түйшүктүү күндөрдү артка калтырып, үй бүлөнүн жашоосунда кубанычтуу окуялар орун ала баштады. Ипотекалык негизде жеңилдетилген шарт менен берилген 3 бөлмөлүү батирде эми бактылуу өмүр сүрүүнү тилек кылып турушат. Ал 6 жылдан бери кезек күтүп жаткан. Жубайыма ыраазычылыгымды айтып кетем. Ушу 3 бала эмес, мени кошуп 4 бала кылып мени да багып атат. Ийним бар, туган ийним. Эки чоң операцияда болдум. Ошо жанымда турса да экөө тең сопровождение болуп, жанымда жүрдү. Элимдин батасы тийди. Ошо көп элим дубасын берди. Ар бир кыргыз инсанында
үй болсун да. Үйү жок деген адам болбосун. Эми көчүп келип эле жашагым келип атат. Бүгүн эле көчүп келсе, бирок кичине бир аз эмелери бар экен. Анан шашпай жаңы жылга чейин ушул үйдөн тозобузго деген үмүттөбүз. Мурас турак жай комплексиндеги жарандарга берилген 306 батир 1 бөлмөлүү жана 204 батир 3 бөлмөлүү. Эскерте кетсек, Мурас турак жай комплекси жалпы 4700 батирди камтыган ири долбоордун бир бөлүгү болуп саналат. Мында жалпысынан 39 блоктон турган көп кабаттуу үйлөр курулат. Курулуш 3 этап менен жүрүп, былтыр жазында биринчи этаптагы 18 кабаттан турган 11 үй салына баштаган. Анын 6 блогу 510 батир колдонууга берилсе, калган 5 блогу же 476 батир кийинки жылдын биринчи кварталында пайдаланууга берилиши күтүлүүдө. Бул жерге отопительный системасы аябай жаңы технологияда колдонулду. Италия мамлекетинен, Голландия мамлекетинен алып коюлду. Бүгүн отопленияны берди. 3-4 күндүн ичинде 6 блок система өзү жылытууга түшөт. Андан кийин уже жарандарыбыз уже кирип баштайт. Бүгүн ачкычтары 510 тапшырылды. Эмки жылы бул жерде калган экинчи этап толугу менен 24 этаж. Азыркы турганыбызда 18 этаждуу үй. Кийинкилери бардыгы 24 этаждуу. Эмки жылы 25-жылы толугу менен бүткөрүлүп тапшырылат. 4200 квартира тапшырылат. Элдин турмушун жакшыртуу үчүн арзан турак жай менен камсыз кылуу артыкчылыктуу багыттардын сап башында турат. Мындан улам акыркы жылдары масштабтуу долбоорлор ишке ашырылууда. Декабрдын ортолорунда Борбор калаанын Скрябин көчөсүндө дагы 549 батир ээлерине тапшырылды. Бул жердеги турак жай комплекси 7 блоктон туруп, ар бири 15 кабаттан. Жалпысынан мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан Скрябин жана Маликов көчөлөрүнөн 1059 батир тапшырылды. Даяр болгон батирлер төмөнкү багыттарга бөлүндү. Жеңилдетилген 96 батир, социалдык 15 батир, жеткиликтүү 35 батир. Ал эми 519 батир кезекке жараша үлүштүк ипотека менен берилди. Ошондой эле биринчи кезектеги социалдык категориядагы жарандар жана мамлекеттик кызматкерлер үчүн тизме боюнча 394 батир бөлүштүрүлгөн. Мындан ары батирлер электрондук тизме менен гана берилет. Президент Садыр Жапаров белгилегендей, жеткиликтүү турак жай куруу иштери мындан ары дагы ыкчам ыргак менен улантылат. Бул үчүн тиешелүү иштер жүргүзүлүүдө. Мамлекетке ишеним артып, социалдык турак жай алуу кезегине турган 40 миңден ашуун жарандарыбызды үмүт тилегине жакын аралыктарда жеткиребиз буюрса. Алдыда дагы көптөгөн турак жай комплекстеринин курулуу иштери башталары күтүлүүдө. Жеке эле Борбор калаада эмес, Кыргызстандын ар кайсы аймактарында көп кабаттуу үйлөр курулуп жатат. Учурда өлкө боюнча 40205 батирден турган көп кабаттуу 430 турак жайдын курулушу жүргүзүлүүдө. Жалпы аянты 2,5 миллион чарчы метрди түзөт. Бишкек шаары боюнча 17425, Ош шаарында 4574, ал эми Ош облусу боюнча 1100, Жалал Абад облусунда 6996, Ысык Көл облусу боюнча 5115, ал эми Нарын облусунда 433. Талас облусу боюнча 290, Баткен облусу боюнча 4272. Бул ири масштабдуу долбоорлордун жалпы наркы 140 миллиард сомду түзөт. Мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан Ош шаарында 2 турак жай комплекси курулуп жатат. Асман Резиденс Ош 1, Асман Резиденс Ош 2. Жалпысынан 64 көп кабаттуу үй түшөт. Биз азыркы учурда Асман Резиденс 1де турабыз. Бул жакта жалпысынан 8 блок дом түшөт, 12 кабаттан болот, 543 батир болот. Эң алдыңкы блокторубуз бардык строительный материалдар бул Россия Федерациясынан келген. Сапаттары аябай жакшы. Курулуштун сапаты дагы норма боюнча. Турак жай комплексинде жашоочулардын ыңгайлуулугу үчүн балдар бакчасы, мектеп сыяктуу социалдык объектилер, эң башкысы унаа токтотуучу жайлар салынат. Бул үйлөрдүн асты кийинки жылдын күз айларында тапшыруу пландалып жатат. Баткен шаарында курулуп жаткан ипотекалык үйлөр да 2025-жылы бүткөрүлүп пайдаланууга берилиши керек. Жеринде министрлик кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев болуп, турак жайларды мөөнөттөн кечиктирбей бүткөрүү тапшырмасын берди. Курулуп жаткан үйлөрдүн сапатына өзгөчө көңүл бурулуп, жашоого ыңгайлуу болуп салынуусу эскертилди. 1200 квартираны эмдиги жылы күзгө чейин Баткенге тапшырсак болот да.
ушуга багыт алыш керек да. Ушуга багыт алып ушуну катуураак иштеш керек. Эмди жылы күзгө чейин Баткендеги биринчи биздин жарандарыбыз үйлөрдү ала башташ керек. 2026 жылы баягы расчет кылган 5000 квартиранын баары бүтүш керек. Бул жер астындагы баягы автостоянкалары кирет, балдардын ойногон жайлары кирет, дем алган жайлары кирет, туурабы? Ошол адамдардын ыңгайлуулугу, сапаты сөзсүз болуш керек. Естественно, көркү дагы жакшы болуш керек. Анан көркү болот деп, мында сырттарын эптеме септеме материалдар менен жасап коюп, 2 жыл, 3 жыл, 5 жылдан кийин көчүп түшүп калбасын. Макулбу? Ошон үчүн сапатын жакшылап карап. Белгилей кетсек, Баткен шаарынын Курманжан Датка жана Алымбек Датка көчөлөрүнүн кесилишинде курулуп жаткан турак жай комплексинин жалпы аянты 7 гектар. Мында 3, 2 жана 1 бөлмөлүү 12 кабаттан турган 37 блок үйдүн курулушу жүрүүдө. Жалпы саны 2364 пәтер. Бул жаркырап курулушу аяктоо алдында турган үйлөр Жалал Абадта салынууда. Мамлекетке кайтарылган 22 гектар жерге мамлекеттик ипотекалык компания 10 турак жай комплексин куруп жатат. Кийинки жылдын 2 кварталында кезеги менен бериле баштайт. Рахат Жаныбекова, Умар Малашев, Ала Тоо 24, Жума жыйынтыгы.